ынтымак командасынын капитаны, машыктыруучу Жолдошбек Орозбаевдин жанында турабыз. Жолдошбек мырза, быйылкы жылга ынтымак командасы машыгууну баштадыңыздарбы? Кудай буюрса, 2 күн болуп калды, машыгуу башталып атат. Балдарым баары чогулган. Бишкекке чогулдуңуздар. Ооба. Бул жылкы машыгуу жылдагыдан эмнеси менен өзгөчөлөнчүдөй болуп турат? Кудай буюрса, быйыл сал эртерээк баштап атабыз. Жакшы эми Кудай буюрса, быйыл көрөбүз энди убакыт көргөзөт да буларды кандай машыгуулар өтөт. Аны жерде оюн болуп аткан ошо Аманбаев командасына балетет. Аттар минип келип, ошол жерде оюн көрдүк азыр. Аманбаевди колдоп турдуңуздар, дем күч берип. Албетте колдойбуз да. Анан быйылкы жылы Наурузда жогорку лига 12 командадан башталат. Буга көз карашыңыз кандай негизи сиздин? Кудай буюрса, федерация кандай чечсе, федерациядан чечкенине макулбуз да. Жакшы болот энди Кудай буюрса. 12 команданы да ойноп көрөсүздөр. Мурда ошондой эле болчу да. Кийинчерээк эле команда азайып кетпөдү. Жакшы эле болот го буюрса. Анан быйылкы жылы баягы атаандаш командаларда кызыгууну жараткан трансферлер болду. Даярдыктарды эрте башташты. Эndi азыр берден вышкага чыккан 12 команда тең вышкага карата дайынданат да күчтүү командаларга каршы. Анан берден азыр эң основной достук командасы күчтөнүп окшойт. Анан кийин намыс командасы күчтөнүп атат дейт. Кудай буюрса энди акыркы жакынкы араларда составдар чыгат, энди ошолорду көрөбүз да. Бардыгын бирок оюн талаасы көргөзөт. Ооба, энди оюн талаасы көрсөт да, азыр кайсы бала кандай экенин билбейбиз, аттарын билбейбиз. Кудай буюрса, астыдагы оюндарда көрөбүз да баарын. Болгону өзүңүздөрдүн даярдыкты кыла бересиздер. Кудай буюрса өзүбүздүн кылып жүргөн дайындыктарды кылабыз да колдон келишинче. Ийгилик каалайбыз сиздерге.